Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 14-июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаарга жакын эле жерде жайгашкан Учар айылынын центрге жакын эле жерде жайгашкан сатылуучу 3 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат туугандар. Себеп дегенде Учар айылынын центрине жакын эле жерде жайгашкан. Анан бул жерде ошол үйдө суу, свет бар. Жери дагы кеңири. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Учар айылынын центрине келесиздер. Учардын центринде жайгашкан мына жердеги Арзан маркетин билесиздер. Мына жерде Арзан деген маркет бар Учардын центринде. Ошол жерден бул жака бир аз эле жүрүп келсеңиздер, көпүрө, каналдан өтүп эле өйдө тарапка асфальт жол менен түз чыгып барсаңыздар, футбол ойной турган стадион бар экен. Ошол стадиондун бет маңдайындагы көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Мен турган жер болсо бул Учардын центри болуп калат. Мынакей туугандар, мен айткан көчөгө кирип, бул жака бир аз эле жүрүп келгениңиздерде, анан могул жерден кайра солго бурулуп, бул жака бир аз эле басканыңыздарда ушул көчөнүн аягында сол тарапта ушул даяр үй сатылат туугандар. Даяр үй, жери кеңири, келесиздер, жашайсыздар туугандар. Азыр колдон келишинче ушул сатылуучу үй тууралуу маалымат берген аракет кылам. Локациясы өтө сонун туугандар. Абасы таза, тынч, сонун жерде жайгашкан. Анан Учардын центрине деле жакын, пешком эле кийин барып келип турсаңыздар болот. Анан жанагы 122 маршрутканын акыркы аялдамасына деле жакын. Пешком эле чыгып барасыздар дагы ошол маршрутка менен шаардын буш-буштарына барып турсаңыздар болот. Окей. Так, сатыла турган жер үйдүн чек арасы мына ушул забордон башталат. Мына терникенин аягына чейин болуп калат, күрөң терникенин аягына чейин. Төрт тарабы тосулган, ворота орнотулган, чек аралар такталган. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде таза суу бар, свет бар, природный газ болсо Кудай буйруса жакынкы күндөрдө келип калат экен. Эң негизгиси таза суу, свет бар туугандар. Газ эми келет. Анан дагы бир жакшы жери 2 чек экен туугандар. Бул 5 соток, бул жагы дагы 5 соток. 2 чек, кызыл китеби бар туугандар. Кийин чогуу 2 чекте жашай берсеңиздер болот. Же жарымын тосуп туруп калган жарымын 5 сотокун сатып берсеңиздер болот. Варианттары көп туугандар. Жерди билесиздер, тез эле сатылат. Мына киргениңиздерде үй менен забордун ортосунда дагы месте калтырылган. Условияларын айттым, суу, свет бар. Жери 10 соток документ боюнча. Эс айтып атат, фактически мындай эсептегенде 10 сотоктан деле көп чыгат экен. Мына төрт тарабы тосулган. Могул жакта көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген туугандар. Бул жагы дагы бир склад экен. Бул жагы болсо сырткы ажатканасы. Мына ушундай өтө кеңири. Эң негизгиси жери тегиз. Мына биринчи үй тууралуу маалымат берип баштайын. Узун турасы 6x6, 2 бөлмөдөн турган үй туугандар. Даяр эле үй, келесиздер, жашайсыздар. Так, аз кирип көргөзүп берейин. Мынакей туугандар, караңыздар. Киргениңиздерде бул кухнясы окшойт менимче. Мына раковина деле бар экен, суу чыгат, айнек терезелер пластик. Бул жери печкасы плюс ушул жерден тамагыңыздарды кылып, үйүңүздөрдү жылытып турсаңыздар дагы болот. Мына туугандар асты полу жыгач экен, дубалдары обой, потолоктору пенопласт каражаттары менен жасалган. Көчө тарапты карап калат ошондо, айнек терезелер пластик, асты полу жыгач. Бул жагы дагы бир бөлмөсү, мынакей туугандар. Даяр үй экен, келесиздер, жашайсыздар. Так, мына жерден болсо үйдүн сырты дагы көрүнүп турат, караңыздар. Бардыгы жакшы. Анан мектеп, бала бакча, магазин, мечит, не керек болсо бардыгы жакын эле деп ээси түшүндүрүп берди. 122 маршрутканын акыркы аялдамасына деле жакын экен. Бир аз эле чыгып барсаңыздар жетесиздер. Анан ошол маршрутка менен шаардын буш-буштарына барып турсаңыздар болот туугандар. Мына үйүн көргөзүп бердим. Бул жакта болсо көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилип, чоңоюп, кадимкидей мөө берип калган учуру. Сонун экен негизинен. Абасы таза, тынч, кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Ала турган болсоңуздар өкүнбөйсүздөр. Жер үй туугандар билесиздер. Квартирада жашагандан көрө 3 комнаталуу времянка болсо дагы ушундай тынч, сонун жер үйдө жашаган жакшы. Шаарга деле жакын. 15 мүнөттө шаарга кеңири жетип каласыздар. Ак тилекке деле жакын. Мына ушундай туугандар. Так, анан жана айтып өттүм, обмен жолдору да бар экен. Эгерде кимиңиздердин
шаарда квартираңыздар болсо акчасын келишип ээси менен сүйлөшүп алмаштырып алсаңыздар дагы болот. Же болбосо нак акчага аласыздар туугандар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар, келиңиздер, көрүңүздөр, толук маалымат алыңыздар. Сонун экен. Анан документ боюнча айттым го 10 соток деп. Бирок фактически мындай эсептегенде андан деле көп чыгат экен. Себеп дегенде туугандар, мына темир тосмонун ар жагы деле бош орундук экен. Эч кимге тиешелүү деле эмес экен. Кийин тегиздеп мындай тосуп, бактарак эгип, көчөттөрдү тигип, мындай жашнакай кылып жериңиздерди чоңойтуп алсаңыздар дагы болот. Азыр мага ээси түшүндүрүп берди. Мына ушундай панорамный сел деле болбойт бул жерде. Сулайман тоо, шаардын бурч-бурчтары ушул жерден дагы көрүнүп турат экен. Сонун. Эми туугандар, баарыңыздарды кызыктырган ушул сатыла турган үйдүн баасын айтайын. Баасы болсо $70,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы кеми болот. Жакшы кеми болот деп. Эсине чаласыздар, келесиздер, содулашасыздар. Өзүңүздөр да билесиздер, айткан баасын эч ким сатпайт. Колдон чарбаңыздар туугандар. Сонун үй экен.